Egemenlik bayramı, barımızın yüreğimiz caydары, egemenlik erkinlikке 34 yıl, belgiley biz azatlıktın bayramın. Bilim nurun çaçkan ayıcıkeler, jana jaş yetkinçikler. Barыңыздарdı kirip kelген 2025-2026 оқу жылыңыздар менен құттықтаймыз. Мынакей жашнакка жаркыраган мектептин ачылышы менен да куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Анан атайын ушул билим күнүнө карата биздин кабинет министринин төраган орун басары, УКМКнын төрагасы, Кыргыз эл баатыры Камчай Кыдыршаевич да келип отурат. Аны сөз Камчай Кыдыршаевичке берилет. Мына бүгүн баарыңыздарды 1 сентябрь билим күнү менен, билим байрамы менен куттуктайм. Урматтуу ата-энелер, урматтуу ага-эжекелер, окуучулар, бул мектептин курулушу, балдарыбызга тартууланышы, алардын билим алууга шарт түзүлүшү, бул бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиздин негизги саясаттарынын бири. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин өкмөтүбүздүн алдына койгон тапшырмалары ар бир жерде, мамлекетибиздин бардык региондорунда, бардык жерлеринде мектеп окуучуларына татыктуу шарттарды түзүп берүү. Балдарыбыз бүгүнкү күндө илимдүү болуп, билимдүү болуп, жакшы тарбияларды алып, эртеңки элибиздин жашоосун, турмушуна өбөлгө боло турган, мамлекетибиздин мамлекеттүүлүгүн чыңдап, эртеңки келечекте мамлекетибизди сактап, муунга өткөрүп бере турган ушундай жакшынакай илимдүү, билимдүү балдарды тарбиялайлы деп бизге тапшырма коюп отурат. Ошондуктан ошол мамлекетибиздин башчысынын алдыбызга койгон тапшырмаларынын негизинде мына ушундай мектептер курулуп жатат. Өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, быйылкы окуу жылына эле 100дөн ашык мектеп окууга берилип атат. То есть мурдагы жаңылан байкалган, эскирип калган, же болбосо ошол балдардын окуу шарты жок мектептердин бардыгы жаңыланып, жаңы мектептер курула баштады. Демек, мамлекетибиздин келечеги болот. Билимдүү жаштары бар, илимдүү жаштары бар, тарбиялуу жаштары бар, мамлекеттин келечеги болот. Демек, Кудай буйрса биз кийинки муундарга өзүбүздүн мамлекетибизди тынчсызданбай, кабатырланбай, кыжалат болбой, жакшы муундарга тапшырып беребиз деген үмүттөбүз. Ошондуктан урматтуу окуучулар, айрыкча силерден суранамын. Мына чоң жигит кыз болуп калдыңыздар, биздин жогорку класс окуучулары. Ал эми бул жакта болсо биздин бүгүн эми жаңы мектептин босогосун аттайбыз деген наристе окуучуларыбыз турушат. Бардыгыңыздарга бир гана айтар акылым, силерге айтар насаатым, жакшы билим алгыла, жакшы тарбиялуу болгула, тартиптүү болгула, жаман адаттардан, жаман илдеттерден арылгыла. Аны өзүңөр тарбиялабасыңар, өзүңөр ошого көңүл койбосоңор, жүрөгүңөр менен ошондой мамиле кылбасаңар, силерди эч ким тарбиялап, жакшылыкка жеткизе албайт. Ошол эле мезгилде ата-энелерди угуп, мугалимдердин берген билимин жакшылап кабыл алып, тарбиясын кабыл алып, ошол мекенчил болуп өскөнгө, элибиздин эртеңин аныктай турган патриот, мамлекет үчүн канын жанын аябаган, билимин аябаган, эмгегин аябаган жаштардан болуп өсүшүңөрдү мен Кудайдан тилеймин жана силерге ошондой насаат айтамын. Ал эми урматтуу биздин мектеп окутуучуларына, эже агайларыбызга мына сиздердин берген билимиңиздердин негизинде биз дагы азыркы күндө ушу мамлекетибиздин бардык булуң бурчунда кызмат кылып келе жатабыз. Урматтуу ага-эжекелер, ошол биз эми ага-эжекелер болгондо ар түрдүү мезгилде ар түрдүү ага-эжекелер болушат. Муну туура түшүнөбүз. Мезгилде ар түрдүү ага-эжекелер болот. Кээ бир ага-эжекелер бар. Мен биринчи кемчилик жагын санап өтөйүн. Себеби кемчиликти айтмайынча жетишкендик болбойт.
Kээ бир мугалимдерибиз бар, ошол берген сабактарына кош көңүл караган, ошол сабактарыны же болбосо ошол балдарга берген билимини бирөөгө милдет кылган, же болбосо ата-энелерден, окуучулардан кайсы бир деңгээлде баягы мыйзамды бузуу жолунда акча топтогон мугалим эжекелерибиз дагы бар. Мына ошолорду жоюшубуз керек. Ошол жаман илдеттерден арылышыбыз керек. Бирок бул негизинен эмес. Негизи биздин ага эжекелерибиз, мугалимдерибиз эң жакшы тарбиялоочулар. Эң жакшы ага эжекелер, билимдүү ага эжекелер. Ошондон биз сиздерге ишенебиз. Сиздердин илим билимиңиздерге биз муктажбыз. Ошол айткан сөзүңөрдү, айткан илимиңерди, билимиңерди, тарбияңарды биз алууга даярбыз. Ошондойбу окуучулар? Тарбиялабызбы эжекелерден? Рахмат. Анда бул мектеп боюнча бир эки ооз айта кетсем, урматтуу ага эжекелер, мугалимдер, өзүңүздөр жакшы билесиздер, быйылкы жылы жаз маалдарында келип ушул мектепке чынында мен мектепке бир нерсеге көңүл буруп келип калдым эле. Эми шаарды кыдырам, региондордо жүрөм, анан баардык жерлерде ошол кайсы жерде эмне турат байкап жүрөм да. Анан ушу байкаганымдан мен ары бери өткөндө мына ушул мектебибиздин түндүк тарабында, могу ушул жолдун боюнда ар дайым бир ата-энелер жакшы билет, бир байна турчу, сабына турчу. Постоянно. Мен билгенден акыркы бир 20-30 жылда турса керек эле ошол нерсе. Ана акыркы бир 10 жылда колдонулбай деле калды. Ошол жерде ошондой жаман акыбалда, жаман нерседе турчу болчу. Эми ушуну кантип ошол алабыз деп отуруп сурап отурсак, көрсө ал жеке менчик өтүп кеткен экен. Анан ошону сатып алып мектепке өткүзүп берели деген оюбуз болчу. Келип сатып алып мектепке өткүзүп берели деп мектепти карасак, мектептин акыбалы андан да бетер начар экен. Начар экен. Бул жерде бир класста 40-тан 50-ден балдарыбыз окуйт экен. Шарт жок экен. Балдарыбыз өтө көп экен, кыйналышты экен. Бирок 14-чү деген Сатыбалды Давлетов атындагы мындай аты чыккан жакшы мектеп гимназиясы болчу да. Эгерде аты чыккан мектебибиз ушундай болсо, анда калган мектебибиз кандай болот деп, биз ошол мектепти өзүбүздүн улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин шефствосуна алып, ушул зданиелерди жана могул спорт залдарды, ушул площадьтарды бардыгын жакшынакай кылып, оңдоп, түзөп, мына силердин колуңузга тапшырып атабыз. Эми ушулардын баарын жакшылап пайдалангыла ушулардын баардыгын, ушунун баардыгы элибиздин, журтубуздун эртең келечектеги илимине, билимине айлансын. Ушунун баардыгы эртең биздин күчүбүзгө айлансын. Мамлекетибиз күчтүү болуп, эркин болуп, эгемендүү болуп, башка мамлекеттердин алдында башыбызды бийик көтөрүп жүрө турган, мындай өзүбүздүн эң орчундук орду бар мамлекет болсун. Аны биздин билимдүү гана балдарыбыз ишке ашыралат. Илимдүү, тарбиялуу гана балдарыбыз ишке ашыралат. Ошондуктан мен дагы бир жолу сиздердин мектебиңиздин ачылышы менен куттуктаймын. Мындан ары дагы көптөгөн жумуштар болот. Мына эскирген мектептерибизди жакын арада булардын дагы ремонттору башталат. Булар дагы жаңыланат. Буюрса жазга барып булар дагы жакшынакай мектептер болуп колубузга кирип калат. Мындан ары урматтуу ага эжекелер, бул бир эле 14-чү мектеп эмес, Жалал Абад шаарында. Жалал Абад шаарында көптөгөн мектептерибиз кыйын акыбалда турат. Муну туура түшүнөбүз. Бул бир эле Жалал Абадта эмес, бардык мамлекетибиздин булуң бурчтарында. Муну ошолорго каттуу кириштик. Социалдык жактан колдоо боюнча каттуу кириштик. Мына кече күнү билесиздер, Жалал Абад шаарындагы обл администрацияны, мэрияны жаңы зданияларына көчүрдүк. Ошол обл администрациянын зданиясы, мэриянын зданиясы бардыгын капиталдын ремонтун өткүзүп, аларды дагы мектеп кылабыз. Мектебибиз көбөйөт мындан ары. Жаш балдарыбыз көбөйүп атат. Балдарыбыз ар бир класста 25-30дан ашпаган балдар окуш керек. Эми бул максимум окуган. А так 20-25 балдар окуганга шарт түзүшүбүз керек. Куттуктаймын, ден соолукта болуңуздар, ойноп күлүп жүрүңүздөр. Рахмат. Кудайым жакшылыктарын берсин. Илимдүү, билимдүү балдарыбыз тарбиялансын,
Hatta olsun, mutlu olsun. Burada da bizim düşün arayızımızı çağırdık. Tura. Ne sorun? Bir parlak bir var. Evet, canlandı. Ben evlilerim, dostlar bir aşesime çıktı. 10 interaktif dostlar aldı beri. Orada durar. Yeri bulardı kodun üstü bilesin. Şular kodun olduğunu tek içinden muhalifler görüş gerek. Muhalifler şurada bulutlardı. Hemen resetler koyduğunda ötede yok. Bırak ben doyumca benim minge jakı funksiyası oluştu. Onu interaktif dostların için. Artık bardak funksiyası koluna durgan ilimli üçüncü muhalifler koyuş gerek. Eğer de muhaliflerin şurada dostlardan faydalanını bilmeyi durgan olsa nasıl yakışmıyorsun? Bana okuttular. Muhalif özü bilmey dursa okutçulara faydası durur. Oşunu okuttular. Ondan keyin siz kanalının cami çiftlikçisi oldunuz. Ben şunu aytip koyayım. Siz muhaliflerin sapatına karar var. Muhallim dedi alıvermek. Hazır muhallimlerin kötürdü, aylağımız kötürdü. Muhallimleri alıvermek, muhallimlerin sapatına. Ayrıca toçun algılarına kimya, fizika, matematika, algebra, geometriya degan okul sabaqlar жақсы bilgen muhallimlerdi alış керек. Men özüm kimikmin, oşun için ben toçun algılarını жақсы көрөм да. Şoğun sizge uşunday meni aytып koyayım. Sizler olsa, ejikeler, ağaylar. Uşul жерде окутканда muhallimlerimizde biz birinci балдарды тарбиялаган алдында өзүбүз ошого татыктуу болушубуз керек. Өзүбүз тарбия болуш керек. Мугалим сенен чекпеш керек. Мугалимден не дай бог бир мугалим бир жерде отуруп арак ичкенин же башка көрбөшүбүз керек. Вот смотрите, вот за это тоже надо следить. Не только мектепте, башка жерлерде да мугалимдер арак ичпеш керек мугалим, сигарет чекпеш керек, жаман жолго жүрбөш керек. Так, ушунун бардыгын текшерип турган сиздин колуңуз. Эгер ошондойлор мугалимдер болсо, жетпей жатса дагы, кемип атса дагы, бир дагы жаман мугалимди мектепке албагыла. Макулбу? Албагыла. Только тарбиялуу, билимдүү мугалимдерди алайлы. Биз бул жерге эмне үчүн мугалимдер топтойбуз? Вот, балдарга билим берүү, балдарга тарбия берүү. А балдарга билимди бир гана мугалим бере алат. Өзү ошого татыктуу болсун. Сиздерден сураным ошону карап көрүңүздөр. То есть бул жерде мугалимдерибиз отуруп, бардыгы баягы сабакка даярданышат, баягы перерив маалында чогулушат, туурабы? Анча чогулуштар өткүзөсүңөр. Мебелдери баары жакшы экен, э? Жакшы. Стулдары дагы. Жаңы экен. Массажный неме болуп. Эмес, массаж кылып кетпейби? Жок, эми белге түз неме кылат. Мугалимдер кечке туруп жүрөт да ошого ортопедический. Серде өткөндө жакшы. Кичине дем алганда, э? Жакшы экен. Ушу буюрсун, ушулар жакшылап пишет. Кондиционер да коюп бердик. Bizim uşak Kazan'a barıp gelgende aytış kolunu görüp birinci jolu aytı klas açtım eli. Bular ne? Bular var canlı? Bular var canlı. Ministersinden gelip Altın kazak. Bunu muhallimlerge verildi, türlü öyle. Muhallimlerge de verildi. Uşak aytı kabinet verildi. Selam Prezidentimizin altın kazak programması negizinde aldı verildi. Muhallimlerge verildi mi? Verildi. Her bir muhallim aldı mı? STEM predmetler anlamda istinçiler aldı. Yemi gelince kas kalmanlar. İyi. То есть muhallim kollanıştı büyülüyor bunu da. Köptügen ayın kışlaktlarda şunu da kollanıştı bilmeydi. Açık. Үйленіш керек. Мұны қолдана албаған мұғалім ешқашан неме бере албайды, білім бере албайды. Башқаларға ол айдағы мұғалімдер айрықша. Бұл жерде ағайымыз бар? Айда комитеттерге барып қатысым берді. Кружок башысы, ветеринария, химический кружок, биологический, физический кружок. Сен кружоктар бар ма? Бізде оның лицей болғанда 46 кружогымыз бар эле 46 саат. Азыр 6 саатка эле түшүрүп коюлуп, жалпы ортон билим берүүчү болуп калдык да. 6 саат эле кружогубуз бар.
Кайсы сабактар? Biz şахmatқа бердік, енді бізге немесе математика, STEM предметтерге беріп қалдық. Анан быйыл англис тіліне берілді атабыз. Балдар тіл біліш керек екен. Сөз тұрды. Балдар тілді үйреніш керек. Тіл үйренмесе еш жаққа шыға алмайды. Бұл жеріміз? Директордың кабинеті болуш керек. Жақсы кабинетіңіз жақсы. Видеодан Директор кабинетте отырып алып отырмыз. Барын қарап отырамыз. Отырыңыз, қандай жерден Siz de odanızda yeni almadınız mı? Жоқ, белер директор емес пе? Мына бұл жақтан қарап отырады кезде келген шыққанды балдардың тәрбие алып неме? Балдардың арасында Гарона берекесеңіз. Шын айтыш керек, ашық айтыш керек. Балдардың арасында бейбаш балдар да көп. Айрықша мына шағында. Бейбаш балдар көп. Чоң класстар, кішіне класстарға зордық көрсетіп, анан же болса класстан класстағы өткендерге зордық көрсетіп, бір-біріне жаман сөздер айтыш емес, даже қол көтерген, групповой чабышқандар да бар. Ошолорду карагыла. Ошолорго каттуу мына видеолор боюнча башкалуучу мындай көзөмөл кылгыла. Мектептин территориясында эч кандай уруш, талаш, зордук, зомбулук, жанагыдай бир жаман иштер болбош керек. Макулбу? Эми көпчүлүктө бала деген бала кээ туура эмес тарбия алып калгандар бар. Ичинде баягы спортсмен болуп алгандары бар, кыйын болуп алгандары бар. Ошолор бар тарбиялаш керек. Эме болбосо тартынбастан, эгерде ошондой балдар чыга турган болсо, тартынбастан милицияга бергиле. Милиция жакшынакай аларды тарбиялап коет. Анан бекитип отуруп, ата энеси келип, ай балама тийбе, баламы сактап кал дей турган болсо, ошентип отуруп, анан кийин чоңураак балеге айланып кетет да. Ошон үчүн нарушение кылдыбы? Милицияга бергиле. Милиция баягы биздин Патронская милиция излеп коет да баягы. ЭДН милиция алар менен иштейт. Акылуу, ошону аябаңыз. Тарбия башкы маселе. Баланын көңүлү тынч болбосо, баланы жанакыдай бирөөлөр уруп сабап, коркутуп, үркүтүп атса кайдагы билем? Ошондой нерселер болду го, ошондой случайлар бар, көп болду ошондой нерселер. Былтыр бир мамлекетибизде 2-3 жерде ошондой случайлар болду. Мына бизде мына Сузак районунда Сафаровкада болду. Сафаровкада болду мына былтыр 2 жыл алдын. 2 жыл алдын даже чоң класстын балдары бир кичинекей класстын баласын алып чыгып уруп, өлтүрүп так коюшту. Ошон үчүн ошол жакка туура. Мектепти куруп койгон менен эле жакшынакай мебелдерди алып койгон менен иш бүтпөйт. Бул жерде мемге кылыш керек, иштеш керек. Сиз жанкелиңиз катуураак иштеңиз. Макулбу? Созулбай мындай катуураак болсоңуз. Рұқсат берсеңіз, маған айтып кетейін, ошо биз осы мурунку немеде окуу жайында каникулга чейин жана болгон мектептердин 10 мектепте чогулуп туруп 60 балада жана лидерлердичи окууга жакын балдарды чогулуп туруп ошол боюнча иш алып бардык да. Ошо мэрия, прокуратура кекенинде болуп сот болуп чубасы деп. Ошолдон баардыгын иш чараларды жүргүзүп прокуратура алып бардык, аяктан кылмыш болсо кандай ачылат деп баардыгын көрсөттүк. Сезонун ичин көрсөттүк, соттун процедурасын немесин көрсөттүк. Bu gençlik alып бияктан кандай немелер бар, мэр болсо кандай иш чара мааты бересиңер деп алар мааты көрсөттүк. Ошондой иш мааты жүргүзүп, аял балдар таасирленишти. Алар мындай баарды баш тартышты да, аяктанчы мындай көрүп алып, кандай чечимдер кылса болот деп мына мэрди өзүнүн отургузуп коюп, суроолорун бергенде алар ушунча активный болушту да, баарды. Мына эже сиз канча жыл болду иштеген? Бул жерге иштегеним 3-жыл болду. Жок, вообще мугалим болуп иштеген. Мугалим болуп иштегеним 34 жыл болду. 34 жылдан эмне гана көрбөдүңүз, бұл мектепте қандай ғана өзгерулер болды. Мына 34 жылда, менің 34 жыл мұрдағын айтпайын, жақын келе мына 5-10 жыл мұрдағына мектептерді бардығын айда барып, мұғалімдерді мына шайлауға қатыстырып, шайлауларда тімелесілер, главный агитаторлар болып, барыңарды Гаронудан, мериядан ұрышып, талашып, давайлы бұл кандидатты қолды, бұл партияны қолды, мұны қолды болса, мұндай қыласын, іштен кетесін деп, даже іштен кетіргенге шейін жетіп, шындай ызучу болушы. Тура? Азырандай жоқ. Наоборот, тестірісінше біз айтып отырмыз, ай, мұғалімдер шайлауларға, бір адамға, үгітке қатышпағыла, өзгөр доғышыңарды бергіле, башқа қыла, бирок мектептерге киргизип, мектептерде баягы үгүт иштерин жүргүзүп, шайлоо иштерин жүргүзүп, баягы саясатка аралашпагыла.
сіздерге мына толық бойдон демократия деген ушул наоборот. Мурдагылар айтат, бизде демократия көп эле деп. Кайдагы көп демократия? Анда калпычы жалган демократия болчу. Азыр таза демократия. Мына, пожалуйста, олтурасыз, бир адам келип сизге ай тигини шайлап кой, бул кандидатты өткүзүп кой, муну колдоп кой демей жок. Андай болсо биз кайра жоопко тартабыз. Ошондуктан свобода, спокойно, занимайтесь своим делом, занимайтесь школой, детьми, образованием, воспитанием, все. Хорошо? Ошондуктан жакшылап иштеңиздер, сизге ишенебиз. Сиз тажрыйбалуу, билимдүү эжекесиз. Анан кийин жанагы нарушение кылсаңыздар, эч ким сизге карабайт, баары жоопко тартабыз. Самый главный эжеке, мугалимдерден, ата-энелерден акча топтолбогула. Гороно. 30га чыккан эле мугалимдерден, ар мектептен. Сенде канча мугалим бар? Мен 35 мугалим бар. Так, ар бир мугалимден 5000 сомдон ушунча акчаны алып келесиң. Так, сен ушунча акча алып келесиң. Ушул мода болуп кеткен. Это реальной жизни было. Бул болгон нерсе. Муну биз жок жерден ойлоп таап аткан жокпуз. Ушул болгон нерсе. У вас тоже было. Вы тоже подавали, деньги собирали. У учителей тоже собирали. И Горону тоже отдавали. Теперь этого не будет. Хорошо? Теперь этого не будет. Не дай Бог, кого-нибудь увижу, услышу, что от кого-нибудь, от родителей, от учителей или от кого-нибудь будете деньги собирать, сразу буду пресекать. Сразу буду принимать решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности. Что-то летят. Хорошо? Мен муну сизди кийин бир балеге кабылып калбасын деп айтып атам да. Хорошо? Макул. Рахмат. Бул парталардын өзүнчө дагы бир немеси бар. Столду көрсөңүз бул тасыйкаларды камлайт. Бир столга ортопедический стулдар. Ана булар узун, бийик болуп. Мени көтөрөбү? Көтөрөт сизди. Асанга мындай болуп турат экен да. Бул чалкалабай, түптүз отурат экен. Кандай сонун болот? Көтөрүлөт. Бизе текси размер көтөрүлөт. Ана булар Өзбекстандан келди агай. Ушундай бир мектепке киргизип, кабинеттердин ар бирин өтүп калса, түйүн ойдобуз. Азыр систем предметтерде 3 кабинет. Ол боюнча тагы. Маңдайда кирген келсек, физика кабинети, булар систем предмет, лабораториясы менен. Телескоп знамени бар. Куда благодаря көпөйгөн ағайларым немесінен Бішкекке месалбақтайын демде, мақаларды ошында оқып келді. Башқа мектепте жоқ, бізде телескоп бар. Ечінде айбай жақсы болады, жұлдыздарды қарасақ болады. Жұлдыздарды қарасақ болады, жақсы болады. Қытайдың производствосы. Баяғы классик журналда даватылы бар ма? Жоқ, бұл ұтырымдық. Временный допрос. 5 сентябрьға чейін біз тақтап алыш керекпіз да. Электронный журналдар эми кирип атат да быйылкы жылга. Биз берке кызыл журналды колдонбойбуз. Электронный журнал болсо сиздики баягы эмеде болот да, ноутбукта болот да, туурабы? Ноутбукта болот, бар да. Бул утурумдук журнал. Ашынбеков Камчыбек деген бирөө бар экен. Биз Камчыбектер жакшы адам болот. Физикалык предметтерди ушулардын баарын жаңалаш керек да. Ушулардан бери жаңалашыбыз керек, окуу куралдарычы. Булар эми баары союзмалда окуу куралдар көрүнүп турат. Быйыл 50 миңдик жаңылып алдык. Анан ушу телескоп менен кошо 50 миңдик, анан калгандары аябай кымбат экен. Ушуну айтам, ушулар акырын ушулар жамындай бериш керек да. Баары бир эми муну союзмалында калган жанагы окуу предметтердин эмелери баардыгы колдонулбайт. Булар стандарттанууга чыкты, булар уже булар колдонулбайт да. Буларды бекерде окутуп атабыз да. Биз азыр жаңы муундагы приборлорду алып келип ошол колдонгонду үйрөтүш керек да. Коробкалар бар. Бар бар. Сиз билесиз, ошолорду алып келиш керек да, ошол сатып алыш керек да. $200, максимум $200 бар. Примерно. $300 немеси болуп кетет да. $200-300 тапса болот. Гороно, мерия,
ушуларга коюлгулачы, мектептердеги ушул физика, химия кабинеттериндеги окуу куралдары жаңылуу боюнча. Шуна кара, бул киловатт деген бар, бир эскилер бар. Булар эми Союз малына каштар. Союз малына бар. Да, битти бар. Бар, оңдош керек, жаңылаш керек бар. Siz aytқандай bir күчтүү баланы тарбиялап алсак, ал мамлекетке аябай пайдасы тиет да. Мына биздин окуучуларыбыз эле баягы спортсмендердин арасында бирөө сууруп чыгат. Жақын ушул химия, медсестра, сизди күтүп Сау боласыз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Биздин балдарыбыздын медкабинет деген да. Биздики мына. Анча-мынча кагап чокоп калса, башка болуп калса, срочно казып койгузу. Жакшы. Биздин балдар көбүнчө болбойт, Кудайга шүгүр. Балдарыбыз химиктерибиз жакшы. Сизге олуп көрсөтөм деп. Лабораторияда столыңыз бар екен, химикаттарыңыз бар екен. Қол жуй тұрған жеріңіз қайсысы? Арчақта лабораторияда бар. Немесе көрсөтөбүз. Қандай, эмнени көрсөтөбүз? Сизге химиялык жөнөкөй опыттан көрсөтөйүн деп чечтим. Алгач химиялык опыттарды көрсөтүп атайын. Эрежелер сактоо керек, сизден сураган бир аз аралыкта сактасаңыз. Алгач халат менен кийимибизди булгоо үчүн кислота чогуштургон, андан кийин пышак менен сөзсүз бисей кислота чогуштуруп менен өлчөйбүз. Бүгүн сиздерге жезин сульфатынан кандай чөкмөнү пайда болуп жана чөкмөнү керектиги боюнча түшүндүрүп берем. Алгач жезин сульфатын пробиркага 2-3 миллиде куюп алдык. Андан кийин бизге натрийдин гидроксиди керек. Натрийдин гидроксидин биз пипетканын жардамы менен чөкмөлөрдү пайдаланышып Biz ko'p cho'kmani aldik. Ko'p cho'kmani proverkada kosmos deb atab qo'yishadi. Kimdir o'quvchilarga qiziq bo'ladi. Biz buni eritish maqsadida kislotalarni foydalanamiz. Boshqacha qilib tuzlarni cho'kmalarni erituvda, taxtlarni erituvda biz kislotalarni foydalanamiz. Kislotalarni o'zi lekin javob cho'kishadi. Musluk bor, siyuk bor, o'tkir, qo'ldi. Kislota ichki. Bittadan qo'lni buzib qo'yib. Hozir biz cho'kmalarni erigini payqatamiz. Ola, daha biraz qo'ysak, biz cho'kmani baribir eritamiz. Şunun bardağın tablica türünde, жазуу türünde Biz o'quvchilarga shu жазуу türünde cho'kmalarning qanday paydo bo'lishi, boshqacha aytganda turmush bilan байланыштырсак, biz jezin sulfati bu bag'onlar paydolanadi. Hali ko'p umurtqalar va qo'zilar o'g'illarni saqlash uchun hali jezin sulfatini eritmasin, orqali griboklik o'g'illardan saqlashadi juz'iy vaqtlarimiz. Biz shu vaqtlar bilan Так, 8 класстан жогору жакта эле. Быйыл 7-ci класстан берсек болот. Жаңы химия 7-ci класстан берсек. Ата 8-ci класста жогору. Ошондо 3 жыл окутат, 4 жыл окутасың химияда. Экеле сактан окутабыз, турмушка керектүү. Сиз канча болду мугалим болгонуңузга? 5 жыл болду. Химия факультетине качты? İşinizге келип болсун, жакшылап окута бериңиз. Кудай буюрса мектебиңер жаңы калды, мына сонун болду, баардык шарттар бар, Карап жакшы ийгиле. Рахмат. Лаборатория.
Bir mesele sorayım mı? Sorayım mı? İyi mi şunu almaya kalsın? Desem, bence anan al jeydi. Ne? Düşünelim. А, екі ол кетіп қалады отасың, а? Ну понятно. Давайте продолжаем дальше. Молодцы. Так, пенсия түшті. Молодец, контратака, да? Контрзащита. Жоқ, алжап қояды. Ну да. Видишь? Сен мені көре жақсырақ білесің бе? Вот так. Зато мен үшін қоя алып қоймай ма шеркеш? Вот теперь вот так она. Теперь надо атаковать. Тура айтасың ошо. Қой ошо, ташта. Ташта ошо. И қой. Вот так. Қайдан келішің керек? Мына түшіп қалды. Көрдің бе? Ферзан кетіп қалды. Түйін алып қачан? Жоқ, аны тура емес қылдым. Молодец, Алым. Молодец, ты вышел из ситуации. Ой, молодец. Мен ойледім бе, сен болмай қалдың депші. Молодец, ты вышел. Да. Қарғаларды жүріп алып тұрсыз. Ол любой случай қашын. Алым. Мен оны соқпайды білем, ферзді. Йоу, қашпаш керек еді, ұстап қарап қойды. Оны соғыш керек еді. Ну что, ладно, давайте игры после. Саламатсыздар. Қандайсың? Жақсы ма? Қандай болып қалды чатта? Жақсы ма? Молодцы. Ветеринарлар біз өте Жақсылап ішке келеді, ма? Жақсылап тамағын басында. Сантьяго немені қарағын. Онда біз дамсап кетсін істеген. Жүзімдан осы ел қоя бақшы. Залы, анан китеп өзі жағашты, балдарға ішіне өзі қолдағалды, біздің китеп қанамыз. Электронный китеп қанамыз. Электронный. Бұл жерде хранилище да бар. Интернеттен барды байланышқа. Байланышты. Интернет чексіз бе? Кичине чексіз болып қалды. Неге чектеп отырсың? Телекомдан бізде жет демесі болады, ошол линиямен келеді. Анан жет кичине. Интернет қазір эмеле қойды, Wi-Fi қойып қойсаңыз болмайды. Wi-Fi қойылды, бардығына қойылды. Анан неге чектеп отырсыңыз? Бардық немелерге 3 этаж, 4 этажға кеткенде кичине. Қанша ақша кетеді екен бір ай? Bir ayga hazır garana telefon için жақсы келеді ғой. Бұл чектеп жүрген, гарана жақын. Вообще чектемес пе? Интернет чектесең ана жұмыс болмай қалады. Хотя бы дневное время дегендей, да? Дневное время болмаса.
Kana çıra direkleri sana. Çıra direkleri öyle gidiyor. Ne yapıyor? Çıra direkleri. Yemaz yüzde bunlar. Hemen. Mer karapasına da. Çıra direkleri. Çıra direkleri böyle kovalı. Sarıtlı buraya. Tarbiyalik saat ötüm. Tak. Klasik jurnal var mı? 11. A klas. Kaça bala geldi bu yerde? Özü 38 okucu. 38 okucu gene. Benim 38 okucu bir de. 38 okucu Bu şehirde hayvayı öğütmüş. Bir klas var mı yok mu? Kırmızı klastan bireli klasımız var. A klas. A klası. A bu klas. G, os klaslarız. Var mı lan? Alar o eşiklerliğe kadar taşıdı. Var ha? Tak. Hurmatlı okuçular, hurmatlı jogorku klassının okuçulары, bıyıl sizler uşul mekteptin bosa-bosa akırkı jolu 1 sentyabr şurada ötküzüp atasızlar. Kuday buyurup bıyıl endigi жылы sizler okunup бүтөсүздөр, mektepti бүтүp, jogorku okуу жайларына тапшырып, ушул өзүңүздөрдүн turmuşunuzlardaki çoğu yol battanasızlar. Emi, şu akırkı okuyuculuğunda mektep üçün de, özgür üçün de en gerekli bir yıl olmalı da. Şu akırkı 11. klas okuduğunda жақсы оқушыңар керек, тәрбие алышыңар керек, білім алышыңар керек. Емесілер бардыңар, çoğayып қалдыңар, ең жашыңар kimin sevdiğinde? Kol götürdü kişine geleyim. Kaçadasın? 15 Ekim 15 yaşındasın. 15 yaşında 11 geçip okudasın. Benim de yanımda olup var. 5 yaşına varım. İşte 5 yaşına vardım. Artık bu yerdekiler vardı. 16-17 yaşındasın var ya. Önce çoğayıp kaldım ha. Eğimi buyursa emlik yılı okudu bütkönlüğü bir negizgi mesele bu sizlerden turmuş koluğuna dayardığına. Turmuş koluğuna dayardığına emnimin anıtkalar. Bu negizden birinci bilim bilen, ikinci tarbiye bilen. Bilimli olmasın var. Hazırkı zamanda, ayrıca hazırkı zamanda, murdaki zamanda da biraz bilinmeye kalk öğretildi. Hazırkı zamanda bilimsiz adam sıraz bilinip kalır. Bilimsiz adam qoğumdan bölünüp kalır. Bilimsiz adam erten dünyonu kıdırıp, bilim izlep, je olmasa ilim izlep çalbay kalır. Oşunduktan mına hazır sizlerden dağın bir akırkı, bir yıldır mektep partasına şansına kaldı. Жақшылап оқуғылар, білімді жақшылап алғылар, тілдерді үйренгілі. Сілер ертең мемлекетіміз келешегі сілерсіңер. Бізде қайсы бір жылдары, мына мен мектепті бүткеніме биыл 40 жыл болды. Сіздерге оқшап партада отырғанбыз, оқуғанбыз. Сіздерге оқшап жаш болып жоқ біздағы. Мен келген оқиғаны айтып берейін сіздерге. Біріншілі мектепті бүткен жылы мен Россияға оқуға тапшырдым. Ал мағалда, біз оқыған мағалда 80-85 жылдары Россияға барып оқыш чоңдай жетішкендік, мода болчу да, жетішкендік болчу. Азыркы күнде андай болбай қалды. Азыркы күнде дүниенің 4 бурчуна чейин тапшыра аласыңар.
Бардық оқучылар өте аласыңар. Европа, Америка, бұл чыгыш өлкөлөрү кайсы жерге барса да тил билсең окуй бересиң. Туурабы? Ошондуктан ошол биринчи эле барганда силердин биринчи эле курска тапшырганда билимиңер текшерилет. Билимиңер, кандай билим алдың мектепте? Мисалы мен мектепте биздин Жанкорозов деген Калиме Жанкорозов деген агайыбыз бар эле, ал химиядан сабак берет эле. Ошол агайыбыз ошол балдардын арасынан тандап карап отуруп, сен жакшы окуйт турбайсыңбы химиядан, келме сени үйрөтөйүн деп мени бир 2 жылдай үйрөттү окшойт химиягачы. 2 жылдай химияга үйрөткөндөн кийин мен Россияга барып тапшырганда биринчи экзаменде химиядан 5ке тапшыргам. Так, аны ошондо орус мугалимдер таң калган. Бул кандай бул? Орусчаны деле жакшы билбейт экен. Анан кийин химиядан 5ке тапшырды бул. Түтүп биз адашып калдык окшойт деп кайра текшеришкен. Кайра текшеришип, анан баягы жазуу түрүндө эмелерди берип, мен ошолорду барып чыгарып берсем, анан мага жардам беришип, мен ошол барып тапшырып өттүм. Томскидеги политехникалык институтту бүтүп келген. Химия технологиялык факультети, специалист технология электрохимист производство деп коет. Андай специалисттерди мындай өтө мындай не деп коет, чейлек гана жерлерде даярдачу да, өтө редко даярдачу. Так, ошондой специалисттерди бүткөнбүз. Себеби бизге ошол маалда берген билим өтө терең жана жакшы болгон да. Ошон үчүн билим алгыла. Макулбу? Экинчи маселе тарбия. Тарбияда өтө зор мааниге ээ. Билимдүү болуп, тарбияң жок болсо, бардык окууну жакшы билесиң, бирок тарбиясыз, тартипсиз боло турган болсоң, анда акырын артта калып кете бересиң. Ошондон билим менен тарбияны тең алып кеткен. Макулбу? Тең алып кеткен. Анан мен эң башка айта турган нерсем, мен бүгүнкү күндө мамлекеттик тил башкарып турган жетекчилердин биримин. Так, силер да ушу бизге окшогон мамлекет башкарган жетекчилер болуңар. Аны үчүн талыкпастан окуш керек, билим алыш керек. Анан кийин азыр ушундай ойлонуп калышыптыр. Байлардын балдары, чоңдордун балдары гана окуйт, андай болбойт. Сен байдын баласысыңбы, чоңдун баласысыңбы, же кедей кембагалдын баласысыңбы, айырмасы жок. Адамдын өзүнүн гана байланыштуу болот. Мен мисалы 11 үй бүлөдө төрөлүп өскөн кедей кембагалдын баласымын. Атамдын дыйкан экендигине мен өмүр бою айтып сыймыктанып келем. Ата-энем ушу бизди 11 баланы тарбиялап өстүрүп, ушинтип бизди илим-билимге жеткизген. Ошондуктан бардыгыңыздар ушул быйылкы жылды жакшылап колдонуп калгыла. Мамлекеттин патриоту болгула. Мамлекетибиздин эртеңки келечеги силердин колуңарда. Билинип билинбей 5-10 жыл убакыт өтүп кетет. Анан силер чоң окуу жайларды бүтүп келип, мамлекетте иштей турган, башкара турган болуп каласыңар. Уктуңарбы? Биз силерге, силердин муунуңарга мамлекетти жакшылап өткүзүп беришибиз керек. Ошондуктан тарбиялуу болуп, илимдүү, билимдүү болуп, мамлекеттик мекенчил болуп тарбиялангыла. Мен билемин, кече күнү эле бизде баягы баткендик окуялар болгондо, менин 49 ошол жоокерим каза болду да. 49 жоокерим каза болду. Эң жаш жоокерим 18 жаш 3 айлык эле да. Даже 18 жарым жашка чыкпаган жоокерим каза болду. Мектептин партасын бүтүп барып эле, эми армияга барып, армияны бүтүп келгенден кийин эле ошол каза болду да. Көрдүңөрбү? Бул не деген? Бул ошол баланын патриоттуулугу. Ошол баланын өзүнүн өмүрүн берип жүрүп, биздин мамлекетибизде мондай стабилдүүлүк, тынчтыкты орнотуп отурат. Ошондуктан ар дайым мамлекетти сүйүшүбүз керек, патриот болушубуз керек. Эли жерге, өзүңдүн үйүңө кандай отношение кылсаң, эли жерге да ошол отношение кылышың керек. Макулбу? Эми мен ойлоймун, силердин муунуңар, силердин бүгүнкү күн тарбияланып аткан муун биздин муундан көрө билимдүүрөөк болуш керек. Себеби азыркы жаңы технологиялар, жаңы бүгүнкү замандын талабы мурдагыдан көрө өзгөчөрөөк. Ошондо сиздерден биз көп нерсени күтөбүз.
Makul, köp nerseni kütөбүз. Dagın bir yıl uşul bayakı деп коет, şu орысча айтканда наслаждаться етип, ушу парталарга отуруп алгылачы. Мектепте ойноп күлүп алгылачы. Макулбу? Анан кийин кыйынчылыктар башталат. Көп кыйынчылык болот али башканатачы. Ошо кыйынчылыктарда сынбагыла, ийилбегиле, ийилсеңер да сынбастан сонун болуп өтүп, бири-бириңерге таяныч болуп, өмүр бою мына силер бири-бириңерде эми мындай таяныч болосуңар. Менин классташтарым бар. Мына азыр биз кече күнү чогулдук. Biz ömür boyu birbirimize tayanış bolup keletабыз. Силер да ошондой болосуңар. Макулбу? Ынтымак болгула. Ишиңерде ийгилик окуңарда ийгилик болсун, жакшы окуңуздар. Рахмат. Саламатсыңарбы жигиттер? Саламат. Кандайсыңар? Жакшы. Ай, молодцы. Саламат. Жакшыбы? Саламат. 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 Sağlamak. Güzel tenisistler, Sağlamak. voleybolistler. Qanday qizlar? Yaxshi qizlarimiz. Ay, молодец. Tenisistler usta, voleybolistler usta, yaxshi. Komanda kuch berib, to'p berib, tezden yine top kelishacak. Demek bu sport degen adamın densoğluğu. Adamın densoğluğu bolbosu бұл еш нерсенин кереги жок болуп калат. Ошондуктан спорт менен жашыңардан машыкканыңар бул эң сонун. Бул эң сонун. Ушуну мына жаш кезектен баштап машыгып атасыңар, мындан арда уланткыла, көбүрөөк уланткыла, көбүрөөк машыккыла, жакшы спортсмендер болуп чыккыла. Ушу мектебиңердин азыркы күндө мектебиңердин намысын коргоп атасыңар, туурабы? Эртең чоңойгондо шаардын намысын, андан барып мамлекеттин намысын коргой турган жакшынакай спортсмендерден болгула. Макулбу? Спортту таштабагыла. Спорт негизги биздин өмүрүбүздөгү биздин негизги маселелердин бири болуш керек. Макулбу? Эмне кылабыз? Эмнени көрөбүз? Futboldu görüyoruz. Futboldu görüyoruz. Bana körsötkö. Jirgile var. Bayakı. Basketbol oynamaya bizde gelip çıra turgan nemesiyle voleybolda da koşatga. Olur жақсы болуп турат муну. Hocamız menен ilgili ana 150 adamla oturgan Aldar bere gerek gelmeysinler be. Jetim oynayabilir. Oynayabilir. Buga çey mында başlığı var mı, yok mu? Yok bolsun. Yok öyle. Balдар qayerda oynaydı? Balдар. Ayetçede. Bizim toprakta. Balдар var öyle. Yo ağay ber gelin. Ötkende menime küç sıraşıp otkan siz belemiz? Ha? Şu dağıt sıraşamız mı, yok mu? Ben yığıldım ağay. Ya mektepte bunlarga desken admışlar. Başapka yok bolçu. Jaktı mı olacak? Jaktı, evet, razı. Sonu bolup kaldı mı? Emin mından bana Allah razı olsun. Baldardı tarbiyalaganga jakşı şartlar tuzulup kaldı da. Ооба. Öte kuvarız tabi. Sizge ömür. İşiniz iyilik olsun. Jakşılap işley bergin. Aytkanız kelsin. Ağaydaki estelik neme olsun dep akmenen koyup geliyor. Koyup koyduk. Demeyen bu жерде bir özgürçülük oldu. Çoğun emgegi oldu. Ha men tokmogum oldu. Şuna bitti. Oyunda oldu. Rahmat. Salonu 8 zamanında hemen. O. Ha. Qara, qizlar voleybol ko'raylik. Qachon qizlar o'ynaylik. Qizlar qanday o'ynaydi? To'g'ri. Esler akran bo'lar. Bakma. Akran qizlar o'tkazib bergan. Давай, подай.
Ичекебиз турат, ичекеген турат, агайлар турат. Агай, спортта бірген ағайларынан тұрады. Бұға чейін мұндай залыңар жоқ әлі, турабы? Спорт площадкалар жоқ әлі. Мұның бардығы ем болып бар. Мұндай залыңар бар, соның шарттар бар, спорт площадкалар бар. Мен ойлаймын, мұндан ары біздің оқушыларымыз жақсы шарттарда тәрбиеленсін. Мақұл ба? Жақсы жүргізу, есі орталығы, ойнап көру. Қыздарға жардам бергілер. Kızlardan neler olmaz, mağdur canım. Bana koyup verdik, 100 günü koyup verdik, şu an trainerleri çalmak geliyor. Gimnastikanın trainerleri çok iyi. Kiminle böyle tenis gerekti? Ne tenisiz? Gel, давай. Давай. Опа! Герой что за мной? Пошла. Ну, по одному. Подавай. Для пяти. Два один. Sen kuçunu bir başladın mı? Diğer kuçunu bir başladın ha? Ya. Artık mı bu? Sen oynasın. Bıçağı yavaş. Koymasın da. Ya makası dedim o şeyde. Anladın mı? Bir şey. Так. Все. 3-3. Ой, ничего не. Ничего не güzel. Ак батасы тиіп батыр энелердин батыры болдум, өзүң сүйгөн элдин жердин. Ар кимдин уузу сендей болсо кана, көп ишти жетектедиң өзүң гана. Уядан шумкар таптап өстүрүшкөн, баарыбыз айтабыз алкышты кене атаңа. Рахмат, рахмат. Кутуршаевич, анан биздин ажуубуз Садыр Жапар сиздерге чоң рахмат айтам. Азыр Кыргызстанда жолоктогудай курулуштар болуп атат. Ошол алкагында билимдүүмүн жаркын келечек дегенде, мына биздин мектеп жакшынакай болуп турупту да. Мына сиз баштап бердиңиз эле, ошо курулушчулар менен мынандай патриот эжекелерибиз, биздин мугалимдер коллектив кошо иштеп ушул мектепти бүтүрүп, мына бизге бүгүн тартып отурасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Биздин мектебибиз ак жолтой мектеп болсун. Өтө ак жолтой, куттуу, баяндуу мектеп болсун. Сиздерге окшогон патриоттор чыксын. Мектептин наамын алган Сатыбал Давлетовго окшогон чыныгы педагогдор чыксын. Алтын сертификаттар көбөйсүн, олимпиадиктер көбөйсүн. Сиздерге чоң рахмат. Бизге ушундай коом шарт түзүп бергенсиз. Биз дагы сизден патриоттулукту үлгү алып, Құдай қаласа күні менен түні менен иштейбиз деп Рахмат. Рахмат. Ағай ежелер. Мына коллектив баарыңыздарга рахмат. Жакшы деңиздер. Десол болуңуздар. Сиздерге шарт түзүүгө аракет кылдык. Кудай буйрса баары жакшы болду. Эми бул мектептерде жакын арада ремонт бүтүп калса 14-мектеп Соонун Давлетов атындагы son мектеп болуп калат. Ошон үчүн баарыңызга ийгилик каалайм. Жакшы деңиздер. Эжекелем айтып атат, биз дейт мыйзам бузбайбыз, бизди урушпаңыз деп атат. Мен айтып атам, эч кимди урушпайм. Мыйзам эле бузбасаңар урушпайм. Ошон үчүн ийгиликтер болсун баарыңыздарга. Рахмат. Дагы келип турабыз. Кемчилигиңер болсо дагы толуктап турабыз, жардам берип турабыз, Эмилге көтөрүп биз мугалим деген быйыл наамды алып жүрүш ушундай быйыл значокторду чыгардык. Бул Японияда гана бар экен, аны биздин мектепте. Рахмат.